Биринчи радио түз эфирде уктурууларын баштайт. Сиздер угуп жаткан таңкы бурулуш. Арбаңыздар, кутман таңыңыздар менен. Өлкөнүн башкы маалымат радиосу биринчи радио таңкы уктурууларын баштады. Талайгүл Сыдыкбекова, Урмат Жээнбеков студияда кызматтабыз. Алдыдагы 90 мүнөт аралыгында биз менен бирге болууга чакыралы радио угуучуларды. Себеп дегенде коомчулукта болуп жаткан маанилүү жаңылыктарды эксперттер менен бирге талдайбыз. Суроолорубузга жоопторду алабыз дегендей, сөзсүз түрдө биздин программага активдүү катышууга угуучуларды чакырып өтөлү. Ал үчүн биздин байланыш телефондорду эске салып койбойлу. Талайгүл эже. Туура 0502 39 21 90 0312 39 21 90 азыр таңкы бурулушка иштеп жатат. Бейшемби күндү маалыматын барактайлы. Албетте аны Бакыт биринчи баштайт, а биз болсо сөзсүз түрдө кошумчалайбыз. Калк кызыккан, элибизди тынчсыздандырган кайсы маселелер бар, бизди кубанткан жаңылыктар барбы, аны дагы айтабыз. Анда микрофон сизде, Бакыт. Рахмат, кутматыңыздар менен. Кыргыз өкмөтү ОСАГа мыйзамын артка жылдырды. Чечим пандемиядан улам калктын кирешесинин төмөн болуп жатканына байланыштуу кабыл алынды. Эми камсыздандыруу транспорт каражатынын ар бир категориясы боюнча этап менен киргизилет. Ага ылайык чет элдик транспорттор үчүн полистерди алуу кийинки жылдын 1-июлунан тарталы. Эми мамлекеттик жана жүк ташуучу унааларга 2022-жылдан 1-январдан тарта милдеттүү болот. Жеке унаалар үчүн мындай талап 2023-жылдын 1-январынан кийин коюла баштайт. Саламаттык сактоо министрлигине коронавирус менен ооруган бейтаптарды дарылоо үчүн $100,000 дары-дармектер берилди. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык дары каражаттарын Европа биримдигинин финансылык колдоосу алдында ЮНИСЕФ сатып алган. Алардын ичинде амоксициллин, цифратраксон жана гепарин бар. Гепарин менен келексин COVID-19 илдетинен айыктырбайт. Республикалык штаб учурда суроо талап жогору болуп жаткан препараттарды өз алдынча колдонууга болбой турганын түшүндүрдү. Организмде кандын уютуу системи иштеп турат. Бул эң маанилүү функция жана биздин көп кан кетирүүбүздү алдын алат. Канды токтотуу процессинде кан клеткалары, канды уютуучу факторлор жана башка элементтер иштейт. Булар тромбтун пайда болушуна түрткү болот. Гепарин жана келексинде пневмония, коронавирус инфекциясына кабылып ооруканага түшкөн бейтаптарга канды суюлтуу үчүн берилет. Ошондой эле ал бейтаптын абалына жараша ар кандай дозада дарыгерлердин көрсөтмөсүнүн негизинде гана берилерин республикалык штаб эскертет. Колду самун менен жуугандан кийин антисептикти чачуу ден соолукка кооптуу экендигин Бруденко атындагы Илим изилдөө институтунун кызматкери, медицина илимдеринин доктору Ольга Иршова Санкт-Петербург шаарында өткөн билим берүү жумалыгында билдирди. Бир эле учурда самун менен антисептикти колдонуу теринин липиддик катмарына агрессивдүү таасир тийгизет. Ошол себептен алгач колун жууп, андан кийин спиртти колдонгон учурда жагымсыз күйүп кеткен сыяктуу абал пайда болот. Андыктан эксперт өзүнчө процедураларды жүргүзүү кеңешин берет. Колду жуугандан кийин дароо антисептик колдонбош керек. Зарылдык жаралса гана өзүнчө пайдаланууга болот. Анын курамында спирт гана эмес, теринин нымдаттыруучу заттардын болушу да шарт. Дүйнө жүзүндө 8 ноябрдан 15 ноябрга чейин бир жума аралыгында вирус жуктуруп алгандардын саны дээрлик 4 миллион адамды түздү. Бул тууралуу бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо коюмунун жума сайын жарыяланган маалыматында айтылат. Бул пандемия башталгандан берки рекордтук көрсөткүч. Оордан каза болгондордун саны бир жумада 11%га көбөйүп, дээрлик 60 000 адамды түздү. Уюмдун изилдөөлөрү боюнча жаңы жуктурган учурлардын көпчүлүгү Европада катталган. Бир апта ичинде коронавирусту жуктургандардын саны боюнча Италия, Франция, Улуу Британия, Польша жана Россия алдыга чыкты. Кыргызстанда болсо жалпы 67 894 адам коронавируска кабылса, 58 846 киши айыкты, 1212 бейтап каза тапты. КТРКнын башкы директорлугуна арыз берген 15 талапкер кийинки этапка өттү. 18 ноябрдагы байкоо кеңешинин жыйынында башкы директорлук кызматка талапкерлердин документтери салынган, конверттер ачылган. Арыз бергендердин арасында учурда башкы директордун милдетин аткарып жаткан Бактияр Алиев, ошондой эле Калыбек Тайтекеев, Дүйшөк Мамбетөмүров, Эрнис Кыязов, Кадарлы Кошолиев жана башкалар бар. Эскерте кетсек, КТРКнын башкы директору кызматына ачык сынак 29 октябрда жарыяланган.
Бүгүн саат 9-дан кечки 8-ге чейин Бишкек шаарынын Жибек жолу Абдрахманов, Фрунзе жана Сүйүнбаев көчөлөрү менен чектелген бөлүгүндө таза суу өчүрүлөт. Бул аралыкта оңдоо иштери жүргүзүлөт. Бишкек суу канал шаар тургундарына таза суу камдап алууну эскертет. Жалал Абад областынын Кызыл Туу айылынын Бел жайлоосунда Нива автомашинасы жардан кулап 2 киши жеринде каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча кырсыктан жаракат алган 1 киши ооруканага жеткирилген. Дайынсыз жоголуп жаткан бир тургундун сөөгү 1 күндөн кийин табылгандыгы кабарланды. Дагы бир 3 адамдын өмүрүн алып үрөө учурган жол кырсыгы кечээ күнү Кант шаарында катталды. Honda Step вагон автомашинасы менен жүк ташуучу КамАЗ үлгүсүндөгү транспорт сүзүшкөн. Дагы бир нече адам жаракат алып ооруканага жеткирилгендиги айтылды. Бүгүн Бишкек шаарында ушул айдагы эң суук күн болот. Синоптиктердин божомолунда күндүз суук 7 градуска чейин жетет, түнкүсүн термометр -12 чейин төмөндөйт. 20 ноябрь жума күндөн тарта бир аз жылып баштайт. Кийинки жумада метеорологдор күндүз дагы түнкүсүн дагы жылуу болоорун айтууда. Күндүз 5-7 градус жылуу болсо, түнкүсүн 0дөн түшпөйт. Ал эми бүгүн синоптиктердин берген маалыматы менен тааныштыра кетсек, Чүй областында абанын температурасы 2-7, ал эми Таласта 4-9 градус төмөн болсо, Ош, Жалал Абад областарында абанын температурасы 4 градустан 1 градуска чейин жогору, Баткенде 0,5 градус төмөн, ал эми Ысык көлдө болсо 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Нарында 0,5 градус суук болсо, бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 4-6 градуска чейин суук болушу күтүлүүдө. Рахмат Бакыт, жаңылыгыңа. Анда таңкы бурулушту биз уланталы. Урмат. Дүйнөнү эмне кооптондурушу мүмкүн? Оорулардын албетте көп болушу, Бул эфир, бул эми жанагындай коронавирустун да кошулташы болуп атканы. Анан кайсы өлкө болбосун чыр-чатактардын ошол өлкөдө созулушу, анан экономикада каатчылык болсо керек. Бардык эле өлкөлөрдө ушул жагдайда негизинен маселе катары каралып, ошол негизинде иштешет экен, бирок кайсы гана өлкөдө болбосун баары бир ушул багытта проблемалар калып келет экен да. Азыр Кыргызстанда кайсы маселелер, кандай дейсиң? Азыр Кыргызстанда саясий жаатта дагы бир чоң жаңылык болгону турат. Мына ушул жакта дагы талкуу болуп жаткан чагы коомчулукта, анын үстүнө баш мыйзамдын тегерегинде, баш мыйзамдын тегерегинде, ошол эле учурда азык-түлүк жаатында дагы абдан кызуу талкуу болуп жатат. Элдин баягы кооптонуусу дагы болуп жатат десек болот. Ушул азык-түлүк каатчылыгы болуп кетпейби, бизде кымбатчылык болуп кетпейби деген дагы кооптонуулар жок эмес. Ошондой эле бизди баягы түйшүлтүп аткан коронавирус сөзсүз түрдө күн сайын баягы статистикалык маалыматтардан кабардар болуп атабыз. Бул дагы бизди тынчсыздандырып, анан ар ким колунан келген чараларын көрүп атат. Айрымдары кайдыгер болуп атат, кээ бирөө чындап эле баягы ушул коронавирус менен ооруп аткандардын көрсөткүчү, ооруга кабылгандардын көрсөткүчү көбөйүп атканына тынчсызданып, бир кандайдыр бир реакция жасап атат. Чын эле. Анан дагы соц тармактарды карасак, чын эле сен белгилеген нерселердин баары бар. Анан акыркы убакта мамлекеттик кызматкерлердин саны кыскарат экен, мына ушул жумуш башталды деп, бул дагы жумушсуздардын саны катары көбөйүп кетпейби деген кооптонуулар дагы соц тармактарда жазылып атат. Анан экономикалык жана каатчылык деп атпайбызбы? Мен ушул жерде албетте биз бул программада ушуга кайрылалы, анткени мен азыр эле могу жерде карап отурам, мына Түркмөнстандын элине тамак аш жетпей, азык-түлүк өтө тартыш болуп, кайсы бир дүкөндө кезекке тургандар мушташып кеткендерин видео аркылуу жарыялаптыр да. Түркмөнстан, ошо сиз айтып аткан Түркмөнстанда деле буга чейин ушул кадимки эле нанды ошол кезек менен алган, талон менен алган, анан кечинде эртең менен дүкөнгө кириш үчүн кечинде алар кезекке туруп коюшат экен да. Мына ушундай. Анан өзүбүздө Кыргызстанда кандай болуп атат, биз сөзсүз түрдө программада буга кайрылалы деп турабыз. Эми эмнеден баштайлы анда? Эпидемиологиялык абалдан баштайлы. Дагы бир нерсе. Мына ноябрдын азыр 3-чү жумасы кетип атат. 3-чү жумасы бул өнөкөт өпкө ооруларына каршы жумалык. Демек, бул жумалыктын алкагында сен тамеки тартпайсыңбы? Тартпайм. Тамеки тарткандан баш тарт деген дагы бир акция жүрүшү мүмкүн экен. Себеби азыр ансыз эле мынтип экологиябыз аябай бузулган чакта, булганып аткан учурда тамекини тартпай эле коюш керек. Анткени өпкөнү азыр оорута турган коронавирус деген эме кетпей атат. Эми экинчи толкун кайсы бир өлкөлөрдө, сен мына азыр ковид жөнүндө баштайлы деп атасың, карантинди киргизүүнү мажбурлаптыр.
Европада бул ушундай болуп атат, жаңы учурлардын Дүйнөлүк саны. саламаттык сактоо уюмунун сунушу болуп атат да. Ооба, Кошмо Штаттарда кадимкидей азыр ушунчалык рекорддор жаңырып аткандай, Европада дагы ошондой болуп аткан экен. Испанияда саламаттык сактоо министрлиги акыркы жумада катталган инфекциялардын 70% гана себептерин аныктаптыр. Сен билесиң, кече күнү биздин кесиптештер дагы биздин биринчи радиого ушул пулмонолог, башкы пулмонолог Талант Сооронбаевди түз эфирге чыгарышып сурашты. Ошондо ал киши да айтып атат, коронавирустан айыккандар ооруну жуктуруучу болушу мүмкүн дейт. Мына биздин элдер азыр ооруну жуктуруп алды, айыкты айрымдары. Бирок айыгып алып эле көчөдө басып калды да. Кээ бирлери мен болду оорубайм дегендей. Бет капты чечип койду. Алар 6 айга чейин башкаларга өзүнүн оорусун жугуштурушу мүмкүн экен да, жугузуп коюшу мүмкүн экен. 6 айга чейин иммунитет айыккан күндө деле. Демек бул абдан опурталдуу да. Анан дагы бир жагдай, мына мындай биздин элби сен айткандай абдан өздөрүнүн ден соолугуна кайдыгер, айрымдары реакция кыла баштады. Байкап атасыңбы? Себеби өлүмдүн санын көрүп атышат күн сайын. Ооба, анан баягы адистер дагы өзүнүн баягы рекомендацияларын берип атпайбы? Мындай кылган туура эмес, мындай дарылануу туура эмес деп. Айрымдар болсо кадимки эле антибиотиктерди рецеби жок сатып алган учурлар дагы көп кездешип атат да. Буга чейин айтылбады эле сөз түрдө ошол антибиотиктерди дарыканаларда рецеби менен сатылышы керек депчи. Ооба. Анын үстүнө өзүң билесиң, кечетен бери антибиотиктердин жумалыгы өтүп атат, ушундай да. Мен ушул боюнча дагы бир нерсени айткым келип атат. Биз азыр адис менен сүйлөшөлөр мурда. Негизи элечи планетада жылына болжол менен 700 миңдей киши микробко каршы препаратка туруктуу болуп калган оорулардан көз жумат экен. Демек кайсы бир учурда антибиотикти башаламан иче берсе, демек ага ден соолук реакция кылбай калат, аны кабыл албай калат. Демек ал дагы бир өлүмгө алып келет экен да. Анан биздин коомчулукта ушундай деле дагы бир түшүнүктөр бар экен. Антибиотиктер мындай COVID-19 айыктырат же ошону коргойт деп. Муну адистер азыр жаңылыш ой катарында айтып атышат. Антибиотиктерди коронавируска эч кандай бир жардамы бербей турган, ошол эле пулмонолог кече күнү дагы айтып атат. Бизге берген радио клиника 118де дагы бул боюнча айтып кетиптир. Эмнелерди ичиш керектигин ал киши айтты. Эми кандай дейсиң? Биз ушул дарыларды кандай пайдаланышыбыз керек? Азыр ушул ковид боюнча кандай дарылоо ыкмалар кандай жүрүп атат, кандай натыйжа берип атат, ушул багыттан да сөздү улайлы. Жакшы болот. Анткени антибиотиктер тууралуу дагы жумалык өтүп атыптыр өлкөдө, туура колдонуу боюнча. Анда биздин суроолорубузга медицина илимдеринин доктору, фармаколог Зурденова Аида Ашыралиевна бизде байланышта бар, Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Саламатсыңар. Бизди угуп атасызбы? Айдайым, мына күн сайын ушундай өлүмдөр катталып атканы бизди абдан тынчсыздандырып атат. Мына күнүгө ушул 500гө жакын адамдардан, 500дөн ашык адамдардан жаңы учурлар катталып атат. Кандай дейсиз? Азыр ушул укмуштуулардын коронавирус боюнча улам бир жаңы изилдөөлөрү ушул мындай бир жаңы ыкмаларды пайдаланууга бир шарттап жаткандай ой калтырып атат да. Мисалы үчүн адамдын организминен ар кандай белгилер пайда болгон сайын дарылоонун дагы ыкмалары өзгөрүш керек деп айрым адистер ушундай айтып атат да. Сиз кандай дейсиз? Мисалы үчүн Кыргызстанда жаңы протоколду өзгөртүү зарылдыгы бар, дагы 5 протоколду киргизели дегендер бар. Ушундан баштасаңыз. Эми сиз айтып кеткендей туура, жаңы оору ар өлкө өзүнүн кандайдыр бир дарылоонун ыкчамдарын жазып жатат да. Бирок эң башынан жаңы оору эми пайда болгондо ар кандай жолдорун издешти да. Ар өлкө өзүнчө бир жолдорду издеди. Кандай дарыларды, ар кайсы дарыларды колдонуп көрүштү. Мисалы бүткүл уюм деле изилдөө өткөрдү да. Мисалы 4 кандайдыр бир мурдагы эле дарылар, эски дарылар, бирок ушул коронавирусту өлтүрөтпү же жокпу деген эме менен кандайдыр бир изилдешип кандай таасир этет, коронавирусту жок кылабы деген. Бирок 6 айдын ичинде колдонуп, көп эле өлкөлөр колдонду. Өздөрүнүн улуттук ушундай ыкчамдарына, протоколдоруна киргизишип, бирок изилдөө протоколдор болгон да. Мисалы азыркы убакта Россияда, Казакстанда алардын
клиникалык протокол деп атпайбызбы баарыбыз элечи. Ошол өздөрүнүн протоколдорунда Россия менен Казакстанда рекомендация деп аталат да. Ошолоруна ошол мындай изилдөөчү дарыларды киргизишкен да. Бул деген изилдөө деген өзүнүн кандайдыр бир ыкчамдары бар, кандай өткөрүлүш керек, кандай кишилер кириш керек, кайсы кишилерге колдонсо болот. Ошондой эле бул изилдөө болсо, ошол адамдарда кандай бир дарынын терс жагы пайда болсо, ошо кандай иштер менен ошол терс жактарын кетирет. Мындай көп юридикалык дагы, этикалык жактары да көп бар да. Биз Кыргызстанда башында биринчи протокол болгондо алар киришкен. Бирок ошол айтылып кеткен дарылар биздин өлкөдө мындай көп колдонбойт да. Анткени мисалы бир дарысы биз баарыбыз билебиз, ВИЧ-СПИД дейбиз да. Ошол ооруга каршы колдонуучу дары болчу. Ошон үчүн бирөөсү болсо малярия деген дарыдан март айынын башында колдонуп көрүштү биздин инфекционисттер. Бирок көрүштү мындай жакшы жактары жок экен, ооруну мындай айыктыра турган да жолдору жок экен. Бирок терс жактарын көрүштү да, жүрөккө ооруга аябай зыян келтирет. Ошон үчүн биз 3-чү, 4-чү протокол жазганда ошого чейин, ошол майдын башына чейин уже билинди да, бул дарыларды көп өлкөлөр мындай изилдөө катары киргизиптир. Биздин өлкөдө мисалы адамга изилдөө мындай чоң масштабтуу өткөрүү үчүн нормативдик документтер жок. Ошон үчүн биз өлкөбүздө ошол жаңы дарыларды колдонуп кандайдыр бир жактарын жазыш үчүн мисалы да жаңы дары чыкты, ошону түз эле алып эле колдонсок болбойт. Анткени ага шарт болуш керек. Шарт деген изилдөө өткөрүш керек. Изилдөөнү кантип өткөрөт? Изилдөөнү кишилерде өткөрөт. Кишилерде изилдөөнү өткөрүш үчүн өзүнүн бир эрежеси менен өткөрүш керек да. Ал эрежелерди колдонуш үчүн биздин нормативдик акттар жок. Ошон үчүн 3-чү протоколдон баштап ар кандай изилдөөчү дарыларды алып салганбыз. Аны дагы көп аябай дискуссия кылып, көп суроо берип эмнеге аласыңар? Биздин мисалы медицина коомчулуктун ичинде эле канча дискуссия болуп, бири-бирибиз менен мындай тил табышпай жаттык да. Бирок азыркы учурда ошол 4-чү протокол ушул дүйнөлүк медицинада кандай мындай изилденип, коронавирустун уже жарым эми 8 айда кичине билинип калды да, вирус өзүн кантип алып барат. Анан башында мисалы өпкөгө гана таасир этет деп чыккан. Бирок азыркы маалда көп окумуштуулар бүткүл дүйнөдө айтып атат, эң негизги таасир этүүчү орган деп так айтсак болбойт. Анткени вирус өпкөдөн башка мээбизге, жүрөгүбүзгө, бөйрөккө, буурго, көп органдарга таасир этет. Анын негизи айтпайбы, микротромбоз пайда болушу да. Ошон үчүн азыркы учурда биздин протоколдорубуз мисалы эл аралык протоколдорго мындай ылайыктуу да. Анткени өзүбүз баарыңар билесиңер, эл аралык практикада биз өзүбүздүн ишибизде далилденген гана мисалы дарыларды, далилденген ар кандай тесттерди гана кылсак болот. Ошон үчүн 4-чү протоколдо биз азыркы учурда кайсы дарылар өзүнүн эффектисин далилдеп, кандайдыр бир жакшы жактарын, туура эффективдүү жактарын көргөзгөн гана дарылар киргизилген да. Мисалы эң негизги ошол вирусту өлтүрүш үчүн мындай медицинага байланыштуу анда биз вирусту өлтүрө турган дарыны колдонуш керек болчу да. Мисалы гепатит Б же Цны өлтүрүүчү жаңы дарылар бар. Ошол дарыны ичсе вирусту биздин организмде азайтса болот, анан ооруну жеңсе болот да. Азыркы учурда коронавируска каршы андай противовирустук дарылар жок.
Мисалы Россияда чыккан фавипиравир деген дары бар. Аны дагы көп изилдешти, бирок бүгүнкү күндө ал коронавирусту өлтүрөт деген мындай натыйжасы чыккан жок. Ошон үчүн аны эртеле алып колдоно алган туура эмес да. Анткени көп эле мындай бизге да звонок этет, өзүбүз деле көп мындай дискуссия кылганда чыгат да, эмне үчүн мисалы Россияда, Казакстанда колдонуп жатат жаныбыздагы деле өлкөлөр, чет өлкөнү албай эле коелу депчи. Бирок алар мисалы Россия чыгарат ал дарыны. Алар азыркы учурда аптекага сатылып калганда ал дарычы. Бирок аптекага жетиш үчүн өз изилдөөнүн ар кандай этаптары бар да. Ошон үчүн бүт ошол этаптарды өтпөй эле кандай ушул аптекага түшүп калган. Анткени бир да вируска каршы өзүнүн эффектисин көргөзгөн жок. Бирок аптекада бар. Бирок андай дарылар деле көп. Мисалы вируска каршы деп ар кандай интерферондорду, арбидол деп чыгышты, да. Ал деле мисалы изилденгенде өзүнүн эффектисин көргөзгөн жок. Не только вот коронавируска, башка деле вирустарга каршы эч кандай эффектилери жок. Бирок аптекаларда сатылып жатпайбы? Андан аптекада сатылса, эми эл деген өзү деле сатып алат. Ага байланыштуу врачтар дагы кандайдыр жазып беришет да, биздин ооруларгачы алгыла деп. Ошон үчүн мисалы так протоколго, мисалы националдык протокол болуп атпайбы эми. Ошого биз азыркы учурда эл аралык масштабта далилденген медицина жагынан гана так аныкталган дарыларды бериш керек да. Ошон үчүн азыркы учурда так аныкталган ушул канды кандай мындай уюашын алдын алып ушул өлүмдөрдү азайтышты. Ошон үчүн ошол дарылардан башка мисалы кислород, эң негизги коронавирусту мындай киши энтигип дем ала албай калганда эң негизги бул кислород да. Бизде сиз туура айтып кеттиңиз, Талайгүл айым. Азыркы учурда антибиотикти аябай көп колдонушуп, бүт өлкөлөрдө антибиотиктерге мындай туруктуулук сезгенүү азайып кетет деген коркунуч бар. Ал бүткүл дүйнөлүк проблема. Ошон үчүн жайында биз практикада көрдүк кандай антибиотиктерди үйлөрүндө колдонуп, кээ айтат аптекага барып ошол капельницаларды алдым, кээ бирлери врач жазып берди деп стационарга түшкөндө оор абалда кайсы антибиотикти эми беребиз деп врачтар звонок этишет да. Айда Шыралина, мына азыр бизде ушундай сасык тумоонун учуру да сезон. Анан коронавирус менен бул экөө айырмалоо дагы ошол эле врачтарга да оор болуп атат да. Мына ушундай пикирин бизге пулмонолог Талант Соронбаев дагы билдирген да. Анан сиз кандай ушуга мындай бир кеңеш берет элеңиз? Ушундай бир оор учурларда эл деле жанагынтип кымбат дарыларга чуркабай, мындай бир күмөн санабагандай кантип ушуга мындай бир дарылоонун бир жакшы ыкмасына өтө алабыз? Дарылоонун эң негизги ыкмасы азыркы учурдагы ыкмалардын эң негизгиси алдын алып бет кап кийип дистанцияны кармаш керек. Анткени бул жаңы вирус, айтып кетели. Анан мисалы биздин пулмонолог айтып кеткендей, ооругандан кийин биздин көп эле өзү медиктер бет кап чечип, мен болду, ооруп бүттүм, башка оорубаймын деп өздөрү бет кап кийбей жүрүшкөн. Сурасак, ооруп бүткөм, башка оорубаймын. Ошон үчүн бет кап деле кийбесем болот. Бирок азыркы учурда изилдөөлөр көргөзүп жатат, ооруган киши больницадан мисалы чыккандан кийин дагы
2 жума үйдө отуруш керек, анткени ал ушул вирусту өзүнүн мындай как переносчик болушу мүмкүн да. Ошон үчүн жаңы вирус, мисалы изилдөөлөр көргөзөт, ал дагы 1 ай вирусту көтөрүп жүрүшү мүмкүн. Ошон үчүн оорубасаңар бет капты кийиш керек. Эң негизги мисалы көп кишилер отуруп калган жерде, мисалы чоң дүкөндөргө барганда, базарларга барганда бет кап кийиш керек, дистанцияны кармаш керек. Экинчи эми мисалы биздин комнаталардагы иштериңерди абаны киргизип батараак бат-баттан аба алмаштырып туруш керек. Уборка эң негизги. Анан эң негизги өзүн тыкаан алып, тамеки тартпай, көп алкоголь ичимдиктерин ичпеш керек. Анан эң негизги эми жайында көп суюктук ичкиле деп айтат элек, анткени жайында тер менен мисалы да суюктук көп кетет да. Азыркы эми кыш маалында көп суюктук ичтесек дагы кичине кышында оорурат да, бирок баары бир көбүрөөк эми суу ичимдиктерин ичип тургула, чай, кофе, ар кандай компот, ошонусу эң негизги да. Анан эң негизги антибиотикти өзүңөр алып ичпегиле. Бир да антибиотик азыркы маалга чейин бир да бактерияны өлтүргөн жок. Ошону жакшылап эметип калыш керек да. Антибиотиктин өзүнүн колдоно турган жери бар. Бул бактерияны өлтүрүш үчүн. Коронавирус бул бактерия эмес, бул вирус. Азыркы учурда ушул вирусту өлтүрө турган бир дагы дары жок. Аида Шыралиевна, кечиресиз, сизге байланышка чыгаардын алдында биз дагы ушул Талайгүл айым экөөбүз сүйлөшкөн элек да, дарыканаларда, ушул аптекаларда ошол эле антибиотиктерди эми баардыгыбыз алдын ала чараларын көрүп, айрымдар ушул антибиотик сатып алып атышпайбы? Алар болсо буга чейин ушул рецеби менен берилет, азыркы тапта андай эмес. Мисалы, мен 1-2 таанышымдан эле угуп калдым, ошол сасык тумоого кабылып, анан ушул антибиотиктерди аларда ушул дарыканада рецеби менен бердиби десем, жок деп 1-2-3 таанышым дагы айтты да. Анан буга чейин бул дагы көзөмөлдөнөт, сөзсүз рецеби менен берилет деди эле. Буга кандай көзөмөл болуп атат? Эми азыркы учурда бүт дарыканалар мындай текшериш керек. Бирок ал текшерген дагы, во-первых, бизде департаментте анча мындай инспекция өткөрө турган деле киши жок. Анан эң негизги эми ар бир аптеканы текшерип жүргөнгө биз частный колдонууда да дарыканалар. Анан кээ бир мындай чоң аптекаларда кээ бирде сурап калат. Бирок эң негизгиси мындай бүтөргөнү текшерилсе бир жолу. Же мисалы электрондук рецепт болсо оңоюраак болмок да. Анткени рецепт деп ар кандай кагазга жазып бере беришет. Рецепт бланктын өзүнүн формасы бар да, кандай жазыш керек. Мисалы мен деле аптекаларга барам, көрөм, мындай кагазга эле врач жөнөкөй эле кагазга жазып берет да ар кандай дарыларды. Ошонун ичинде ошол антибиотик. Бирок аптекада турса, любой товарга окшой эле дары сатылыш керек да. Ошол сатылгандан ошол дарыканада иштеген фармацевт болобу, кандайдыр бир башка бир провизор болобу, өзүнүн айлыгын ошол жерден алат да. Ошон үчүн кандай жол менен азыр муну ишке келтирип иштеш керек, мындай кандайдыр чоң стратегия болуш керек. Минздравда, департаментте ошол рецептсиз берүүнү азайтыш үчүн аны азайтыш керек. Анткени бүгүнкү күндө айтпадымбы, антибиотикке резистентность болгон инфекциялар аябай көп. Ошон үчүн аны азайтпасак, коркунучтуу мындай дагы бир глобалдуу проблема болуп чыгышы мүмкүн. Мисал келтирип койсом, мисалы азыркы учурда бир стафилококктун бир түрү бар да, биз аны метилен резистентный стафилококк дейбиз. Көп эле мисалы теринин
ооруларын көп, мисалы биздин организмде мындай оор инфекцияларды алып келе турган бактерияда, бирок бизде ал бактерияны лабораториялар аныктай албайт, өзүнүн бир кандайдыр бир оборудование мындай шарттар болуш керек экен да. Мисалы чет өлкөлөрдө, Америкада азыркы учурда ошол резистенттик бактерия өзү так резистенттик. Ошол резистенттик бактерияны өлтүрүш үчүн 2 гана антибиотик бар да. Бүт дүйнөнү алсак 2 гана. Азыркы учурда ошол Америкада ошол 2 резервде турган антибиотикке дагы ошол бактерия эч кандай мындай таасирин бербейт, таасир этпей калыптыр да. Анан окумуштуулар айтат, эми ошол бактерияны өлтүрүш үчүн биз 5 жылдан 10 жылга чейин күтүш керекпиз жаңы дары пайда болуш үчүн. Анткени жаңы дары пайда болуш үчүн 1 жыл эмес, бир канча жыл, 10 жылга чейин аны ойлоп изилдеп таап чыгыш керек. Рахмат. Эми бизге берилген мындай убакытта чектелүү. Сизге ишиңизге ийгилик, ден соолук каалайлы, Аида Ширалиевна. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн ушул дарылоо, мына ушундай азыркы грипп учурунда кандай дарылаш керек, ушул ыкмалар боюнча. Жогоруда Аида айым айтпадыбы, баягы аптекаларда дарыгерлер кагазга жазып беришет депчи, рецепттерди кагазга жазган учурларды деле мен байкай электим да, буга чейин деле өзүм сатып алганда деле алар болгону акчасын алат, сурагандарды берет да. Андай учурлар деле көп. Туура. Анда биз менен ушу байланышта медицина илимдеринин доктору, фармаколог Зурдинова Аида Ширалиевна болду. Анда Канат биздин студияга келип калыпсыз, саламатсызбы? Кутмантаңыз менен, Канат. Доброе утро, уважаемые, дорогие мои коллеги. Надеюсь, у вас все хорошо. Спасибо, Урмат, у меня все хорошо. Надеюсь, не болеете. Да, сегодня похолодало, но о погоде я расскажу, как всегда, традиционно в конце этого выпуска, а пока новости часа. Под председательством вице-премьер-министра Кыргызстана Максата Мамытканова состоялось заседание Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации досрочных выборов президента Кыргызской республики, сообщает пресс-служба правительства. Открывая работу штаба, вице-премьер-министр отметил, что выборы президента Кыргызстана должны пройти максимально чисто и прозрачно. Далее была заслушана информация председателя Центральной избирательной комиссии Нурджан Шайлдабековой, которая является сопредседателем Республиканского штаба. Она отметила, что при проведении досрочных выборов президента необходимо обратить особое внимание на соблюдение всех санитарных норм для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На должность генерального директора КТРК заявки подали 15 человек. Заседание наблюдательного совета КТРК прошло накануне 18 ноября. На заседании были вскрыты конверты с документами кандидатов на должность генерального директора КТРК. Члены Совета приняли решение допустить всех кандидатов к следующему этапу конкурса. Напомним, открытый конкурс на замещение должности генерального директора общественной телерадиовещательной корпорации был объявлен наблюдательным советом 29 октября текущего года. С января этого года 1408 пациентов с хронической почечной недостаточностью получили 151 тысячу сеансов бесплатного диализа. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования. По ее данным, фонд выплатил 709 миллионов 900 тысяч сомов за данные сеансы. Финансирование гемодиализных услуг осуществляется через Фонд обязательного медицинского страхования по единой фиксированной цене. Сумма возмещения за каждый сеанс гемодиализа составляет 4700 сомов. Сооплата с пациентов не взимается, проинформировали в ведомстве. Сейчас в электронной очереди пациентов, ожидающих бесплатное лечение гемодиализа, размещенное на сайте Минздрава, стоят 89 человек. Список пациентов для получения бюджетного программного гемодиализа рассматривает и утверждает специальная комиссия Минздрава на основании предоставленных документов. В части столицы сегодня не будет питьевой воды. По данным Бишкек-водоканала, с 9 часов утра до 8 часов вечера отключения возможны на участках улиц Абдрахманова, Фрунзе,
Суимбаева и на проспекте Джибек-Джолу. Перерыв связан с проведением ремонтных работ на городских сетях в рамках подготовки к зимнему сезону. Мэрия Бишкека планирует разбить небольшой парк на пересечении улиц Токтогула и бульвара Молодой Гвардии. Специалисты уже разработали эскиз. Площадь будущей зоны, которую именуют карманным парком, составляет 730 квадратных метров. Новый сквер будет расположен перед мозаичным панно «Ленин с нами». Здесь планируется заменить скамейки, провести освещение, высадить деревья, цветы, а также установить подсветку. Сфера образования и науки страны понесла невосполнимую утрату. 18 ноября 2020 года на 79-м году жизни ушел из жизни академик Национальной академии наук Кыргызской республики, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией Института машиноведения и автоматики Национальной академии наук Кыргызской республики Джаныбек Шершеналиев. Джаныбек Шершеналиев родился 1 февраля 1941 года в селе Арал Таласской области, окончил Саратовский политехнический институт в 1966 году. Свою трудовую деятельность начал в должности ведущего конструктора особого конструкторского бюро Института космических исследований Академии наук СССР. Он является автором более 350 научных работ в Кыргызской республике и за рубежом, в том числе 17 научных монографий, 10 авторских свидетельств СССР и 20 патентов на изобретение и свидетельства Кыргызской республики. Джаныбек Шершеналиев навсегда останется в памяти родных, близких и народа Кыргызстана как выдающийся ученый и образцовый руководитель. Выражаем глубокие искренние соболезнования семье, детям, внукам и родственникам. Мамытов, Новиков, Отунбаева, Джейнбеков, Калиева, Сурбалдиева, Сабиров, Касмамбетов и другие официальные лица. Это все новости на данный час. Далее о погоде на сегодня. Сегодня на большей части территории Кыргызстана временами снег. Температура воздуха в Чуйской области минус 3,8, в Таласе минус 6,11, в Баткене, Ваше, в Джалабаде 0, минус 5, в Исыкульской области минус 2, плюс 3, в Нарыне 0, минус 5. В Бишкеке временами снег, ветер западный 4,9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем сегодня в столице минус 6, минус 8. Ну, как вы заметили, дорогие коллеги, погода очень-очень сильно стала холодной, и в Кыргызстане, как вы заметили, резко похолодало, и у многих возник вопрос, как пользоваться мобильными телефонами и смартфонами и не навредить им в таких условиях. Дам буквально 5 коротких советов. Первое. Держите смартфон как можно ближе к телу. Второе. Защищайте от холода свои аккумуляторы. Третье. Не пользуйтесь смартфоном с мороза. Четвертое. Купите защитный чехол. И пятое. Следите за тревожными симптомами. Что подразумевается под словом тревожными симптомами? Это если смартфон запотел изнутри, необходимо вынуть из него сим-карту и оставить открытый слот, чтобы влага быстрее испарилась. То, что я только что и сделал со своим смартфоном. Канат күн суукта смартфон колдонууга тыюу салынат экен да. Кооптуу экен. Да, поэтому я советую. Есть в продаже специальные перчатки, если честно. Они не так уж и дорого стоят, которые, купив, вы можете просто держать смартфон и пользоваться. Атайын чехол деп. Бул кадимки эле мындай чехолбу же башкача? Разреши, я посмотрю. Да, так. Если хочешь, можем проверить сейчас. Есть другие чехлы. Да, есть другие чехлы, но вот это такой тоже неплохой, он очень такой супер прочный, так что покупайте и обезопасьте своего электронного друга от неприятных травм. Дайыма жаңылыктан кийин смартфон жөнүндө жаңы жаңылыктарды айтат. Бүгүн эми аба ырайынын суукташына байланыштырып да айтып атасың. Чын эле азыр эшикке кар жаап атат. Ооба. Жанагы бакыттын жаңылыгында да угуп калдык. Бүгүн эң баягы суук көрсөткүчтүү аба ырайы болот, бирок бул сууктун элеби 5-күнгө чейин эле 5-күндө. Да, с пятницы начнется уже погода более-менее переходит из знака минус в знак плюс. Бул дагы жакшы го дейм, анткени элге мына азыр декабрь келе атат, дагы даярдангыла, кыш катуу болушу мүмкүн деп алдын ала эскертүү берип атат. Ооба, аба ырайы деп калдык. Азыркы аба ырайындагы айтып өтпөсөк болбойт. Себеп дегенде биринчи радиону Кыргызстандын булуң бурчунан бери угат. Биз ошол бардык аймактарда дагы аба ырайын айта кетпейлиби? Онлайн аба ырайын деп койсок да болот. Учурда Каракол шаарында 6 градус суук болуп аткан экен. Жок, 4 градус суук. Чолпон Атада 0 градус. Нарында минус 5 градус. Ушул тапта Ат Башы районунда жана ошондой эле Баетовдо 5 градус суук болууда.
Сары Ташта 12 градус суук болуп атат, Ноокатта 6 градус суук. Азыркы мезгилде Ошто дагы 6 градус суук болсо, Кара Сууда 5 градус суук болууда. Ал эми Баткенде -7. Жалал Абадта болсо 8 градус суук, Чаткалда -9, айдоочулар жакшы билген Төө Ашууда -15 градус мына ушул тапта. Ал эми кечке эле суукту айта берет экенсиң да. Ооба. Ал эми Бишкек шаарында болсо азыркы тапта азыр -8 градус көрсөткүчүндө. Кыскасы 0дөн жогорку көрсөткүчтөр жок, бардык аймактарда суук. Төмөн. Эми сизге рахмат, Канат. Кийинки дагы жаңылыктарда чыгарылышта жакшы жаңылыктар угалы. Анткени мен өтө кейиткени чын эле азыр ден соолугубузга карайлы, жаштар дагы кичине мындай бир жоопкерчиликтүү болуш керек. Мынакей академиктин дагы көз жумушу бизде азыр ушул оор жоготуу болду. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Жанек Шаршеналиевич биздин ушул биринчи радионун туруктуу угарманы болчу, дайыма өзүнүн пикирин айтып келчү. Анан эң негизгиси бул адам сөздү бетке айткан, эч тайманбаган, курч айткан, жеткире айткан, мындай күйдүрө айткан адам эле. Абдан өкүнүчтүү. Жакындарына көңүл айталы, биринчи радионун жалпы жамааты. Анда биз таңкы бурулушту улантабыз, угуучуларга дагы эске салып өтөлү. Интернет сүйүүчүлөрү сөзсүз түрдө бизди онлайн көрүүгө чакырабыз. Facebook аркылуу биринчи радионун баракчасынан онлайн көрүп, ошол жака дагы комментарий аркылуу өзүңүздүн пикирлериңизди, суроо, сунуштарыңыздарды калтырыңыздар. Биз азык-түлүк коопсуздугуна өтөбүз деп эдик белек. Жана Түркмөнстандын мисалынан кийин. Түркмөнстандагы ошо элине жанагындай тамак аш этпей, кээде нан жана өсүмдүк майын сатып алуу үчүн тургандар баягы кезектин узундугунан чыдамы кетип, анан ошол жерден чыр чыгарып жатышкандыгын Түркмөнnews жазып чыгып, бул маалымат тарады да. Анан негизи эле сиз билесиз, ушул талондун жардамы менен тиги жазында эле буларда башталган да. Ошол эле учурда баалары жогору жеке менчик дүкөндөрдө тамак аштын кезексиз эле каалашынча сатып алууга болот экен. Бирок көпчүлүк тургундарынын ушул Түркмөннews'тун жазып атканын тургундарынын чөнтөктөрү жука болгондуктан жеке менчик дүкөндөрүнө бара алышпайт экен да. Анан дагы бир жаңылык, урмат, азыр эмне деп айтарыңды билип турам. Кыргызстанга кече күнү Өзбекстандан гуманитардык жүктүн экинчи партиясы келиптир да. Гуманитардык жүктү кабыл алуу чарасына кимдер катышканын сен кече маалымдадың. Анан темир жол аркылуу жеткирилген бул гуманитардык жүктүн курамында 3000 тонна буудай бар экен да. Демек ушундан улам менде да ой келип атат да, Кыргызстанда негизи ушу коронавирус кыйнап турган, жанагындай саясий жагдайдагы бир оор учурлар, талаш тартыштар күчөп турган, мындай кыштын ушундай бир суук белип турган учурда ушул Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу кандай жүрүп жатат деген бир сурооду жооп алабыз деп. Ал гуманитардык жардамда мисалы ун келиптир десе, бизде ун тартышко деген дагы ой пайда болот да, ошол буудайдан келип аткан буудайдан уламчы. Анан өткөндө көз чыкканда дагы баалардын аябай кескин жогорулуп атканын айттык эле. Ошол өзүбүздөн өндүрүлгөн товарлар, азык-түлүктөр аябай кымбаттаганы биздин кабарчыбыз баары иликтеп келди эле. Эми кандай дейсиң? Ким менен сүйлөшөбүз? Биз менен байланышта мына ушул Айыл чарба, тамак аш өнөрү жана мелиорация министринин орун басары бар, Амангелди Исаев. Сапарбекович. Суроолорубузга жооп берет. Түз байланышта Амангелди Сапарбекович, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен. Рахмат. Эми суроону баштайын анда, Амангелди Сапарбекович. Мына бизде азыр ушул азык-түлүккө болгон баанын кескин өсүп жатканын азыр кесиптешмөкөбүз айтып атабыз да. Соодагерлердин да, кардарлардын дагы бул боюнча пикирлерин өткөндө укканбыз. Анан эпидемиологиялык кырдаалда азыр ушул өкмөттүн каражаты деле чектелүү да. Элибизде дагы ушул өзү ден соолук үчүн деп коронавируска чалдыгып калбайлы деп кошумча үйдөгү бюджетинен дагы ушул ден соолугуна сарптап атса керек. Анан андыктан ушундай бир суроолор келип чыгышы мүмкүн да. Каражат менен тартыштык болгон учурда азык-түлүк коопсуздугу өзүнөн өзү жаралып калбайбы дегенчи биздин ушундай кооптонуубузга баштасаңыз сөзүңүздү. Рахмат сизге. Өзүңүздөр билесиз, жаңы башталганда февраль-март айларында ушу пандемиянын негизинде ушу азык-түлүк коопсуздугу да келип чыкты да. Энчин дегенде ал убактарда билесиздер, ошол
Казакстанда өзүнүн чек арасын жапты. Биздин машиналар ары карай чыга албай калды. Ар жактан бизге импорттолчу машиналар да чыга албай калды. Бул бир жума, бир 10 күндүн тегерегинде ушундай жабылып турду да. Эми үчүн дегенде алардын дагы биздин дагы жанагы алгоритм движения. То есть биздин машиналар ар жакка кирип баратканда ПЦР анализ берип, ар кандай анализдерден берип, анан баягы оорусу коронавирус жок экенин тастыктагандан кийин анан киргизиш керек эле да. Ошол алгоритм иштеп баштагандан кийин 2-3 күндөн кийин эле бизге импортталып дагы баштады продукция. И биздин продукция тышка чыгып экспорт болуп дагы баштады. Ал эми баягы пандемия жаңы башталып, жаздын күнү эле. Жаздын күнү сиздер билесиздер, биздин баягы кампаларыбыз бошоп, запастарыбыз азайып баштаган да. Анан биз өкмөттүн 111-токтомунун негизинде ушул кээ бир стратегиялык продукцияларды мындай оперативный анализ жүргүзүп турабыз да. И ошол цифраларды биз тиешелүү жетекчилерге, тиешелүү ведомстволорго берип турабыз. Ошондо биз жанагы продукцияны караганда кээ бир продукцияларда мындай бир жагымсыз цифралар келип чыккан да, действительно. Бул баягы основном биз жана өсүмдүк майын импорттойбуз. Өзү где-то бир 20-30% өзүбүз камсыздалабыз, бул жакта өзүбүз өндүрөбүз. Бирок калган основной долясын бир Россиядан, Казакстандан импорттойбуз да. Ошол эле жанагы тоок метин тыштан алып келебиз, көбүнчөсүн биз где-то бир 20, точно ушул 20-30% өзүбүз камсыздалабыз, калганын тыштан алып келебиз. Бизге жылга бир 50 000 тоннадай квота беришет Евразиястын алкагында. Ошону Евразиястын территориясынан же болбосо үчүнчү мамлекеттерден алып келет. Бирок бүгүнкү күнү азыр сиздер айтып атпайсыздарбы, жанагы Туркменистандын абалын. Бүгүнкү күнү бизде мынакей азыр уже күз оор жүйүү бүтүп, кампаларыбыз толуп, ошол бош кампаларыбыз жок да. Азыр силер буудайды эметип кеттиңер. Биз жалпы 2019-жылы 1.217.000 гектар айдоо аянты ошол кыскарган. Айдоо жок, 1.217.000 гектарга жер айдалган да. 2019-жылы. А 2020-жылы болсо быйыл биз почти 7.000 гектарга жерди көбүрөөк айдадык. Эми үчүн дегенде биздин дыйкандарыбыз дагы ошол. Ошондо буудайыбыз көбүрөкпү? Будайды дагы көбүрөөк айдадык. Амангел Сапарбекович, ушул жерден мен азыр ошол ун жанакы өндүрүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Урустам Жунушевдун биздин айткандары бар эле биздин радиого. Ушуну угуп алып туруп анан сиз жообун айтыңызчы. Биринчиден доллардын курсу өсүп атат. Биз көбүнчө будайды чет жактан Казакстандан долларга сатып алат биздин тегирмендер. Анан тышкары бизде да Кыргызстанда быйыл тилекке каршы будайдын эгин аябай аз болду. Бизде Кыргызстанда будай жок болуп, биз түзмө-түз сырттан келген будайга көз каранды болуп калдык. 675.000 тонна болсо, анда биз жарым жылга камсыздамакта биздечи. Бирок биз аны көрбөй атабыз. Мына мисалы өткөн жылдары 12 сомдон 13 сомдон сатып ала башташып, быйыл 17 сомдон баштадык. Азыр бүгүнкү күнгө 18.50-19га чейин чыкты да баасы будайдын. Бирок тилекке каршы алып келбей атат. Айыл чарба министрлигинен биз суроо бергенбиз, ошол будайлар каякта, ошону таап бергиле бизге, ошону бергиле деп, ал будайларды дыйкандар кармап отурат, сатпай дейт да. Бирок мен оюмча андай көлөм жок. Анткени статистиканы карап көрдүк. Советтер Союзу убагында 1981-жылдан 1988 жылга чогулткан эгинди карасак, ошол учурда 600.000 тоннадан чогулчу экен да жылына. Техника дагы бар болчу, жерлер анда мамлекеттик болчу, технологиялар бар болчу, севооборот дегендей. Анан бүгүнкү күндө дагы 600.000 тонна чогултканына биздин дыйкандар чогулту дегенге мен ишене албай атам да. Анткени будай жок болуп атат. Комбинаттарды карасак, ашып кетсе, азыр бизде Кыргызстанда мына 12 комбинат иштеп атат. Ошо комбинаттарда ашып кетсе 30.000-40.000 тонна будай бар да, жергиликтүү. Биз көрбөй атабыз, чын айтсак. Көрсөтүп бизге мына могу жерде бар 100.000 тонна, 50.000 тонна бул деген чоң объемда. Ал объемдорду мына айылдарда же чарбаларда сактап
чыгарат деп атат да, 10 000 тонна, 20 000 тонна деген. Бирок аны сактаганга чоң элеваторлор керек да. Биз көрбөй атабыз чын айтканда. Үч чогултук деген көлөмдүчү. Тегирмендер насыя алып, көбүнчө доллар менен насыя алып, кредит алып туруп, анын проценти менен төлөп бериш керек. 10 000 тонна же 20 000 тоннага чоң запаска алганга мүмкүнчүлүк жок. Анткени көп тегирмендерде өзүнүн обороттогу анча акча жок, ошон үчүн насыялар менен колдонуп, алса 1 айлык запас калат да. Мына тегирмендер алып иштей турган болсо, 1 айлык запас алат, ошону иштетип, сатып, кайра алган акчасына кайра эле ошо будайды сатып алып, иштетип туруп, ун чыгарып кайра сатат да. Ушинтип оборот кылат. Бул тенденция 3, 4, 5 жылдан бери келет. Биз жыл сайын эле айтып атабыз, биздин аянттар кызгарып атат. 100%га чейин сырттан келген будайларга, ундарга көз каранды болуп калып атат деп ал боюнча биз коңгуроону көптөн бери каап келип атат. Бирок тилекке каршы мына бүгүнкү күндө биз былтыркы мурдагы жылдагыдай кырдаалда эле турабыз да. Мына мисалы бүгүнкү күндө Кыргызстанда 32 иштей турган тегирмен болсо, ошонун 12си иштеп атат. Калгандары токтоп турат. Мына 2014-жылы бизде 65 тегирмен болсо, бүгүнкү күнү 32си калды, 32-ишен 12 эле иштеп атат да. Биздин базарда Кыргызстанда сырттан келген Казакстан уну болуп атпайбы? Мына март айында Казакстан чек жаап койду, доллар көтөрүлө баштады, бизге унду жибербей койду, будайды жибербей койду, бизде баа өсө баштады. Анткени ошол 12 тегирмен бүт Кыргызстанга камсыздоого мүмкүнчүлүгү жок болуп калды. Эң негизги мына бизде бүгүнкү маселе бул будайдын жетпейт деген маселе болуп атат да. Мынакей, Амангелди Сапарбекович, жогоруда сиз дагы айттыңыз эле, 2019-жылга салыштырмалуу 2020-жылы ушул будайдын аянты кеңейтилди, көбүрөөк эгилди. Анан түшүмдүүлүгү кандай болуп атат бул жакта? Жогорудагы айтканга кандай жооп кыласыз? Мисалы, будайдын тартыштыгы болуп атат, биз сырттан келген будайга көз каранды болуп атабыз деп атпайбы бул жакта? Сиз жогоруда айттыңыз, кампалар толтура, будай көп деп айтып өттүңүз. Рустам мырза менен биз ар дайым жолугуп турабыз. Биз бардык мукамолдор менен, булардын ассоциациялары менен дагы жолугуп турабыз. Да, булар туура айтат. Былтыр ошо март айында, жанагы мен алдыда айтып кетпедим беле, бир жагымсыз цифралар чыкты деп. Ошондо биз мукамолдордун баарын чогултуп, булардын көйгөйлөрүн угуп, анан биз ошол убакта 400 миллион сом ушул мукамолдорго 8%тен, пайызы 8% деген пайызы ошо өкмөттүн жардамын алып бергенбиз да. Булар ошол акчанын негизинде эми 8% менен пайыздык бул жакшы кредит да. И өздөрүнүн суранычы боюнча бул маселеден, ушул проблемага кантип чыгып кетебиз деп турганда, булар өздөрү айтты ушундай: бизге акча бериңиздер, биз алып беребиз. Бирок булар өздөрүнүн сөзүнө турушту. Ошол акчаны алыш менен бир 2 жуманын ичинде уже миңдеген тонна вагондор бизге будайлар келип баштады. Бул жерде көбүнчөсү Россиядан, Казакстандан алабыз. И жана айтып атпайбы? Кээ бир 32ден 16га чейин түшүп, 12ге чейин түшүп калды деп жанагы мукомолный предприятиялардын саны. Бул эмнени айтып атат? Ошол биз Айчева министрлиги ушул мукамолдор менен чогуу тыштан келгенде будай менен келсе, эмкин дегенде биздин ушул мукамолдорубузда иш орду, жумуш орду пайда болот эле, булар иштешет эле. Анан көбүнчөсү бизге ун менен келип атпайбы? Ун көбүнчө баягы биздин функцияга кирбейт, бул контрабанда да. Контрабанда булар өздөрү деле керет. Бул контрабанда только ошол алып келген кишиге гана выгодно болбосо, бул мамлекетке дагы, бизге дагы, башка ошол жактан келген мамлекетке дагы не выгодно да. Алардын буудайы мисалы үчүн бир 700-800 сомдон мисалы үчүн биздин рынокко келип туруп калса, биз ушул Рустам мырзалардын жанагы мельницалардан чыккан ун где-то 1000 сом, 2000 сом, то есть 1200 сомго туруп калат. Ошондо биздин жарандар кайсы унду алат? Арзанын алат да. Ошон үчүн бул контрабанданы биз өкмөткө дагы бул ундун контрабандасы боюнча жыйын болгондо өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Мукамолдор өздөрү дагы айтып атат, ушу пока контрабанданын токтомоюнча биздин мукамолдордун булар кээ бир мындай фактылар бар да, мельницаларды баягы бузуп, талкалап, башка мамлекетке көчүрүп барып ошол жактан ун кылып аткан биздин предприятиялар дагы бар да. Негизи 3-4 жылдан бери 2019-жылы 240 гектар айдалса будайдын аянты. 2020-жылы 247.
миң гектар айдалды. Мунун түшүндүрүлүгү 27,3 гектар экен бир центнерден. Дүң түшүм 675 миң деп турат. Эми бул цифраны Рустам мырза айтып атпайбы, эми көрө албай атабыз. Бул цифраны бул азык-түлүк коопсуздугуна келгенде цифра бул почти биз азыр бир жумада пандемиянын убагында биз күнүгө күнү-түнү отуруп иштеп ушул цифраларды карачубуз. Кайсы областта, кайсы продукциядан канча запасыбыз калды, канчага жетет. Бул жерден баягы купуядагы кичинемелер бар, мен аны айтпай коеюн. Түшүнүктүү. Амангел Сапарбекович, биздин убактыбыздан чектелүүдө, бизде суроолор көп. Мына эгерде өлкөдө баягы тамак аштын негизги түрлөрү жетиштүү болуп, анан аны алууга экономикалык мүмкүнчүлүгүбүз болсо, демек өлкөбүздө азык-түлүк коопсуздугу сакталууда деп эсептесек болот да. Кечээ күнү биз айрым азык-түлүк коопсуздугу сакталуу деп эсептеш керек, конечно. Эмчүн дегенде анан эми Өзбекстандан Будай алып атса, демек элде дагы бир башкача мындай бир ойлор пайда болуп калып атат да. Азыр биздин кабарчыбыз ушул элдин да пикирин сурап көргөн экен, ушуну угуп туруп анан бир жообун айтсаңыз, бизде убакыт аз болуп атат. Жакшы окутабыз. Биз азыр үй бүлөбүз боюнча аябай эле ойлонуп атабыз. Кандай кылсак, эмне кылсак, ушундай болот экен, уну алып койсокпу деп ар бир продуктабызды эме кылып атабыз да, эсептеп атабыз, карап атабыз. Анан келечегибиз албетте мындай бирде туңгуюк болуп эле ушундай кыжаалаттык сезим эме кылбай атат да. Демек кооптонуп атабыз. Албетте кооптонуп атабыз. Анткени могу пандемияга дагы мындай стресс абалда организмде эме кылып, анан бардык азык-түлүктүн баары эле кымбаттап, 1-2 сомго кымбаттабастан бир 20 сомго чейин кымбаттап кеткен учурлар болуп атат. Магазиндерден алсак аябай кээ бирде сатуучу менен уруша кете жаздап атабыз. Бул да болсо өтө жаман деп ойлойм. Ошол менин оюмча мындай өзүнчө жай алып караганда азык-түлүк жагынан көп деле кооптонбойм да. Себеп дегенде биздин өзүбүздөн көп нерселер өндүрүлөт. Мисалы айыл чарбачылыгы, күз келгенде жайында дегендейчи, анан башка өлкөдө болсо балким кооптонсо болот болуш керек дейм да. Жанагы кымбаттап кетет, анан деп багы товарларды үйүп-жыйып алуунун деле кереги жок болуш керек. Ал деген уже жанындагы чөйрөгө терс таасирин тийгизет да. Демек кооптонбой элесиз? Мен кооптонбойм. Эмнеге кооптонмок элек? Бардык продуктыбын баары өзүбүздөн чыгып атса, главное ачка калбасак болду да. Курсак рызкыбыз болсо өзүбүздүн курсагыбыз тое берет. Ооба, кооптонуп элатам. Учурда мисалы азыр коронавирустун экинчи толкуну дагы болот, күчөп кете турган болсо дагы да мурдагыдай болуп, азык-түлүктүн баасы көтөрүлүп кетип, же тартыш болуп калабы. Ошол себептен азыр айлыгым алганда эле албетте запастап алып койгонго аракет кылып атам. Мына ушундай. Кандай дейсиз, Амангелди Сапарбекович? Мен жана экинчи сухбат ошол эжеге кошулам. Кооптонуунун эч кандай эмеси жок. Негизи жок кооптонууга. Мен мына официалдуу түрдө, ушу мамлекеттик кызматкери катары официалдуу түрдө айта алам. Кооптонуу болгон тетиги жана алгоритм düzeni иштеп чыккычакты 10 күндүн ичинде жана Казакстандын границасы жаап, алар дагы бизге бизди алар өздөрүнүн территориясына киргизбей, аларды биз киргизбей атканда кооптонуу болгон. Эгер ушундай 10 күн эмес, 100 күн болуп кетчү болсам да, эмне болот эле бизге Такыркыстан продукция кирбей, биз полностью изоляцияда калып калсак, вот ошондо кооптонуу болгон. Бирок смотрите, мен бир пример келтирейин. Кече НТС каналына барып, ошондо бирөө суроо берип атат. Унду ошондо көбүрөөк алып алдык элек, азыр чирип атат эмне кылам деп. Эми көргүлөйм. Ушул кантип болсун эми. Уну азыр толтуруп караглачы, эгер жок болсо анда бир жөн. Мен азыр айтып атпаймынбы, мен бул цифраны деген өзүм ойлоп таппайм да. Мына 240 миң гектар айдалыптыр 2019-жылы. Быйыл 2020-жылы 247 миң гектар буудай айдалды. То есть 7 миң гектарга буудай көбүрөөк айдалды. Эмчүн дегенде пандемиянын убагында биздин как раз айыл чарба жазгы талаа иштери башталган. Биздин дыйкандарыбыз дагы көрдү. Буудай эң биринчи бул стратегиялык продукция. Биринчи буудай болуш керек экен. Un болуш керек экен. То есть буудайдан жасалган продукция болуш керек экен. Бул биринчи кыргыздар үчүн. Анан биз көп ошол пандемиянын убагында көп историяларды карадык. Деле Кыргызстанда историясында башка кошуна мамлекеттер ошол эле СНГ болбосун, никогда ачарчылык болбоптур. Мындай даже ошол дет илгерки заманда дагы. Андай деген биздин тарыхта жок экен да. Бул пандемиянын убагында биз күнү-түнү отуруп калдык да. Биз жанагы алгоритм düzeni башталып кеткичекти, башыбызды мыкчып алып
эгер мындай болуп кетсе кандай кылабыз, тигиндей болуп кетсе кандай кылабыз? Биз дагы отуруп элдин камын ойлошубуз керек да. Мына Торгартты полностью Иртыштанды Кытайлар сразу жапты эме. Мына Торгарт до сих пор ачып элек. Амангелди агай, кечиресиз, сөзүңүзгө аралжы кыскача жооп берсеңиз, азыр биз сурообуз бар эле. Сиз жогоруда айттыңыз, ушул былтыркыга салыштырмалуу быйыл ушул буудайдын аянты кеңейтилди деп. Ал аянты кеңейтилген менен түшүмдүүлүк кандай болуп атат? Ушуга кыскача бир жооп берсеңиз. Түшүмдүүлүккө дагы бир мына буудайдын 1 центнерден 27,3 центнерден алып турбуз. Былтыр болсо 26,5 экен, 26,5 центнерден. Быйыл 27, почти 27,5. Түшүмдүүлүк боюнча былтыр жанагы 240 миң гектардын дүң түшүмү 363 миң. А быйыл 376 миң экен да. Бул мындай, жанагы Рустам мырза айтып кетпедиби? Биз Казакстан менен Россиядан обязательно алабыз. Биздин өзүбүздүн буудайга потребность 1 миллион 200 миң тонна болсо, мына азыр ушу жарымын өзүбүз камсыздасак, биздеги жанагы клейковина деген маселе бар. Биздеги жанагы мягкий пшеница деген бар. Мисалы үчүн твердый пшеница деп коет, жанагы высший сорт чыга турган бул Казакстанда, Россияда да. Ошолордукун алып келип, анан аралаштырабыз. Аралаштырып туруп анан ун чыгарабыз да. Ошондо оптимальный сорттогу, оптимальный клейковинадагы бизде ун келип чыгат. Түшүнүктүү. Ошол жагын дагы караш керек да, биз таптакыр албай кое албайбыз. Евразес мамлекеттин мүчөлөрү алар дагы. Ортодогу граница жок. Фитосанитардык контроль алынган, эч кандай проблема жок азыр. Биздин пикирине кирген жокпуз аларга мүчө болуп. Рахмат сизге, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ооба, демек, азык-түлүк коопсуздугу боюнча биздин жарандарыбыз эч кандай атырланбай эле койсо болот экен. Рахмат, анда сизге ийгилик каалайлы. Урматтуу радио угуучулар, биз ушул азык-түлүк коопсуздугу боюнча сүйлөштүк. Биз менен түз байланышта Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министринин орун басары Исаев Амангелди Сапарбекович байланышта болду. Эми жаңылыктардын сааты келди. Урматтуу угармандар, сиз угуп жаткан Биринчи радио таңкы бурулуш программасы. Бакыт сөз сизде анда. Рахмат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Рыскелди Мусаев 18 ноябрда КМШга мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңешинин катчыларынын видеоконференция форматында өткөн 8-чи жолугушуусуна катышты. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Рыскелди Мусаев КМШ мейкиндигине жаңы биологиялык коркунучтарга каршы аракеттенүү жөнүндө баяндама жасады. Анда пандемиянын социалдык экономикалык кесепеттерин жоюу үчүн шериктештиктин баардык мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдалануу зарылдыгына басым жасады. Жолугушууда маалымат чөйрөсүндөгү чакырыктар менен коркунучтарга каршы туруу, жасалма интеллект жана анын улуттук коопсуздукту камсыздоодогу мааниси, Афганистандагы кырдаал жана анын Борбордук Азиянын коопсуздугуна тийгизген таасири тууралуу маселелер талкууланды. Видеоконференция форматында өткөн жолугушууга Азербайжандын, Армениянын, Беларустун, Казакстандын, Молдованын, Тажикстандын, Түркмөнстандын, Өзбекстандын коопсуздук кеңештеринин катчылары, ошондой эле КМШнын аткаруу комитетинин төрагасы жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы катышты. Баткен областынын Кадамжай шаарында салына турган жаңы жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушу үчүн Өзбекстандан конструкциялык курулмалар келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Бүгүн 19 ноябрда Бишкекте салына турган 200 орунду экинчи жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушу үчүн Өзбекстандан Кыргызстанга модулдук курулмалардын келери күтүлүүдө. Беле кетсек, Өзбекстан Кыргызстанга Бишкек жана Кадамжай шаарларында тез курулуучу 200 орунду 2 оорукана куруп берери буга чейин кабарланган. Бүгүн 19 ноябрда Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Тажикстанга иш сапары менен барат. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Руслан Казакбаев Тажикстандын Тышкы иштер министри менен жолугуп, саясий, соода-экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтык маселелерин талкуулашат. Ошондой эле Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери каралат. КТРКнын башкы директорлугуна арыз берген 15 талапкер кийинки этапка өттү. 18 ноябрдагы байкоочу кеңештин жыйынында башкы директорлук кызматка талапкерлердин документтери салынган конверттер ачылган. Арыз бергендердин арасында учурда башкы директордун милдетин аткарып жаткан Бактияр Алиев, ошондой эле Калыбек Тайтекеев, Дүйшөк Мамбетөмөров, Эрнис Кыязов, Кадыралы Кошулиев жана башкалары бар. Эскерте кетсек, КТРКнын башкы директору кызматын ачык сынак 29 октябрда жарыяланган.
Бир дагы антибиотик жаңы вирусту өлтүрбөйт. Бул тууралуу биринчи радиого фармаколог, медицина илимдеринин доктору Аида Зурдинова билдирди. Анын белгилешинче, антибиотиктер бактерияларга каршы колдонулат. Коронавирус болсо бактерия эмес. Азыркы тапта бул вирусту жок кыла турган препарат чыга элек. Эске салсак, өлкөдө антибиотиктерди туура пайдалануу жумалыгы өтүүдө. Анын алкагында бул дарылар тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бүгүн саат 9-дан кечки 8-ге чейин Бишкек шаарынын Жибек жолу, Абдрахманов, Фрунзе жана Сүйүнбаев көчөлөрү менен чектелген бөлүгүндө таза суу өчүрүлөт. Бул аралыкта оңдоо иштери жүргүзүлөт. Бишкек суу канал шаар тургундарына таза суу камдап алууну эскертет. Чет элдик жаңылыктардан италиялык фотограф жана саясатчы Сабрина Николаци Памир кыргыздарынын күнүмдүк жашоосу таасирлентти. Сабрина Николаци италиялык фотограф, ал жолдошу менен ар кайсы өлкөлөрдүн жоголуп бара жаткан маданияттарын чагылдырып келишет. Айрыкча этникалык кыргыз аялдарынын табигый сулуулугун, аймактагы табиаттын кооздугун чагылдырган кадрлары көңүл бурат. Фотограф бул сүрөттөрүн Instagram баракчасына жүктөгөн. Борбордук Америкада 9 киши Иота боронунун курмандыгы болду. Никарагуада дарыялар жээктен ашып, элди суу агызды. Шамал үйлөрдүн чатыларын учуруп, буга чейин Эта боронунан кийинки калгандарды талкалап, 10 миңдеген имараттар жарыксыз калды. Гондурас өкмөтү өлкөдөгү көпүрө жана унаа жолдорду жаап, баш калкалоочу жайларды ачты. Турак үйлөр талкаланып, ондогон адамдар дайынсыз жоголгондугу кабарланды. Ал эми Иотанын биринчи соккусу бир күн мурун Колумбиянын Провиденция аралына тийип, бир нече тургун каза болду. Борон турак үйлөрдү кыйратып, жергиликтүү тургундарды тамак ашсыз жана таза суусуз калтырган. Август айынан бери Борбордук Америка аркылуу 30 бороон болду. 30 күн мурун Эта чоң кыйроого алып келген, эми кайрадан калыбына келтиргенден кийин Иота талкалады. Бүгүн Бишкек шаарында ушул айдагы эң суук күн болот. Синоптиктердин божомолунда күндүз суук 7 градуска чейин жетет. 20 ноябрь жума күндөн тарта бир аз жылып баштайт. Кийинки жумада метеорологдор күндүз дагы түнкүсүн дагы жылуу болоорун айтууда. Күндүз 5-7 градус жылуу, түнкүсүн 0дөн түшпөйт. Эми синоптиктердин бүгүнкү күнгөргө маалыматы менен тааныштыра кетели. Бүгүн Чүй областынын абанын температурасы 2-7 градус төмөн болсо, Таласта 4-9 градус суук, Ош, Жалал Абад областарынын абанын температурасы 4 градус сууктан 1 градуска чейин жогору болот. Ал эми Баткенде 0,5 градус төмөн болсо, Ысык Көл областында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Нарында 0,5 градус суук болушу күтүлүүдө. Бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 4-6 градус суук болот. Рахмат, вакыт таңкы бурулуштан уктурубузду улантабыз. Урмат, биз программаны ачып жатып эртең менен биринчи бөлүктөрүндө саат 7-де айтканбыз. Ушул социалдык тармакта кайсы маселелер кызуу талкууга алынып атса, ушул маселеде сөз кылалы деп. Албетте Конституция боюнча кечээден бери сөз кылып атабыз. Акыркы социалдык барактарда дагы ушул мамлекеттик кызматкерлердин кыскарышы, булар кандай кыскарат экен деген дагы пикирлер жазылып атпайбы? Оптимизациялоо, реформалоо, кадр саясаты деген маселелер дагы мына ушул социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып. Анан эми экономикага салым же ошол бюджеттин тартыштыгын азайтуу үчүн кошумча бир чыгымдарды кыскартуу керектиги көптөн бери айтылып келген. Аны мамлекеттик органдардын ошол эле жанагы бирин-бири кайталаган функцияларды жоюу менен алардын сапатына көңүл буруу болчу. Анан натыйжалуу баягы иштетүү, ошол экономикалык көрсөтүктөрдү көбөйтүү, мына ушундай максаттар айтылган экен да. Анан урмат, мен ушул программага, ушул темага кайрылып атып, мен дүйнөлүк баягы практикада кандай болду экен деп карап көрдүм да. Эгерде ар кайсы мамлекеттердеги мамлекеттик кызматкерлер тууралуу сөз кылып калсак, айрым маалыматтарга караганда ошол эле АКШ деп коелу, ири держава 400 миллион калкка 2 миллион мамлекеттик кызматкер келсе, Германияда 83 миллион калкка 500 миңдей кадр. Бир мамлекеттик кызматкерге 147 киши туш келет экен да. Эң көп чиновниктер, мамлекеттик кызматкерлер бул Кытайда экен. 1,3 миллиардка ошондой калкка 70 миллион чиновник, мына ушундай мамлекеттик кызматкерлер туура келет экен да. 147 мамлекеттик эми бизде мисалы үчүн 7 миллионго жакын деп коелу, жараныбыз бар. Ушул Кыргызстанга канча чиновник керек экен деп дагы мындай бир ойлонуп атам да, анализ жүрдү экен деп.
Эми кече ошол социалдык тармактарда дагы биз карабадыкпы ошол кадр саясаты реформалоо, оптимизациялоо, сиз жогоруда айтканда анан пикирлер бар экен да ал жакта. Муну изилдеш керек, аны изилдөө үчүн дагы ушул бюджеттен каражат кетет. Азыр эми бюджеттин тартыштыгы болуп атканда буга кандай болот деген да пикирлер бар экен. Ал үчүн атайын комиссия түзүлүш керек деген дагы айтылып атат. Эми кече жакында биз маалымдадык биринчи радио. Муну дагы жакшы силер жакшы кылып уюштурдуңар. Уюштурдук. Өкмөттүн аппарат башчысынын жетекчилиги менен өткөн алгачкы жыйын болбоду. Ушул башкаруу тутумун уюштуруунун жаңы механизмдерин түзүү керек, ал жерде кандай болот деген баягы ведомство аралык комиссиянын биринчи отуруму болду да. Биз ошон үчүн жанагындай экөөбүз ойлонуп аткан темаларга жооп алыш үчүн анда азыр байланышта ошо Кыргыз өкмөтүнүн аппарат башчысы Бактыбек Аманбаев менен баарлашалы. Бактыбек Абдылашимович, саламатсызбы? Сиз байланыштасызбы, Бактыбек Абдылашимович? Да, саламатсызбы. Кутмандтарыңыз менен. Мына мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартуунун максаты бул 2018-жылдан бери айтылып келген экен да. Анан сиздер мынакей жумушчу биринчи жыйынды өткөрдүңүздөр. 2 жумага бир тапшырма берилди. Баягы экономикалык көрсөтүштөрдү баягы көрсөтүштөрдүн төмөндөп атканын токтотуш үчүн ушундай бир ачык айкын иштейли деген. Мына 10% кыскартуу деп айтылды ал жердечи. Ушул нерсе баягы натыйжалуу иштөөнү мындай бир камсыз кылууга мүмкүндүк береби? Кантип ишке ашат? Кандай механизмдер бар? Бул жерде туура эмес маалымат берилип атат. Дароо эле оңдоп коеюн. 10% кыскарат деген эч ким айткан жок. 10% кыскартуу деген таптакыр сөз жок. 10% кыскарат деген. Бул биринчиси. Азыр бардык мамлекеттик органдардын ишин жакшыртуу, натыйжалуулугун күчөтүү үчүн азыр биринчи этапта оптималдаштыруу, реформалоо боюнча иштер башталды. Биз бул 2 этап менен жүрөт. Биринчи этапта биз бардык мамлекеттик органдарга тапшырма бердик. 2 аптанын ичинде ар бириңиздер өздөрүңүздөрдүн мамлекеттик органдарда анализ кылып, түзүмүн, функцияларын, штатын анализ кылып, кайталаган, бири-бири кайталаган, натыйжасы иштеген структураларды оптималдаштыруу боюнча, өзгөртүү боюнча өзүңөрдүн сунушуңарды бергиле деп тапшырма бердик. Албетте, эксперттер айтып атышат. Алар министрликтер, ведомстволор, мамлекеттик органдар жакшы олуттуу өзгөрүүлөргө барбайт. Олуттуу сунуштарды бербейт деп атат. Бирок биз эстен чыгарбашыбыз керек да. Бардык министрликтерде тажрыйбалуу, билимдүү, патриот, уул кыздарыбыз да бар да. Ошон үчүн биз ошолорго мүмкүнчүлүк бердик. Алар 2 аптанын ичинде өздөрүнүн сунушун берет. Сунуштарын алгандан кийин биз 2 аптанын ичинде жумушчу топторун түзүп атабыз. Бардык мамлекеттик органдарга, тагыраак айтканда тармактар боюнча, айыл чарба тармагы боюнча, билим берүү тармагы боюнча, жана башка тармактар боюнча эксперттерди таап, көз карандысыз эксперттерди таап, ошондой эле мен кыйынмын, мен билимдүүмүн, мен өзгөртөмүн Кыргызстанды деген атууларды да чакырып атабыз. Келгиле мына ушул жумушчу топко келип, кошулуп иштеп бериңиздер деп. Анан алар келип туруп, баягы министрликтер берген сунуштарды анан талкуулайбыз. На предмет целесообразности, мындай канчалык деңгээлде ушул туурабы иштелип чыккан, же туура эмес иштелип чыкканбы деп. Андан кийин анан чогуу эксперттер менен чогуу дагы экинчи жолу анализ болот. Анализ болуп бүткөндөн кийин, 2 этап бүткөндөн кийин, андан кийин биз жыйынтыкка келебиз. Эмне кылышыбыз керек? Кантип өзгөртүшүбүз керек деген. Коомчулук менен чогуу. Ошондон кийин анан сөз болот. Кээ бир структуралар түбөрдү менен жоюлуп кетиши мүмкүн. Бирок азыр жанагы мамлекеттик кызматкерлер кыскарат экен, жанагы музейлердеги кызматкерлер кыскарат экен,
мугалимдер кыскарат экен деген бул деген ушак сөз, туура эмес сөз. Туура эмес маалымат, Андай маалымат таптакыр жок, андай иш-чара жок. Биз ошол комиссиянын биринчи отурумунда иш планды иштеп орусча, кыргызча жазып таркатып, мындан сырткары реформаны кантип жүргүзүш керек деген боюнча памятка, же болбосо эскертме да жарыяладык. Ошого карабай мына ушундай учактарды таркатып атышат. Көрдүңүздөрбү Кыргызстанда кандай деңгээлге жетип калган? Бакыт Аблашимович, мына коомчулук да буга көмөктөшөт деп айтып калбадыңызбы? Анан биз дагы ушул элден дагы сурамжылоо жүргүздүк эле да, мына ушул сурамжылоону угуп алалы, андан кийин маегибизди улантсак, сиз байланыштан алыстабай турсаңыз. Эми кадр саясаты деп эле көптөн бери келип атат да, негизичи анан мен ага ишенемин, негизичи коррупцияга байланыштуу болуп жана өзүнүн бир туугандарын алып келген эле болот болуш керек да. Мисалы үчүн жакшы сотрудник алабыз деп анан өзүнүн бир тууганын киргизип коюп анан жактан акырын эле неме кылыпчы. Мен ошентип ойлойм негизичи ушу кадр саясаты боюнча. Албетте менин оюмча баягы кыскартыш керек, мындай же болбосо караштырыш керек, оптимизация кылыш керек. Себеби дегенде азыр билгени деле, жумушун билбегени деле баягы отуруп атпайбы мамлекеттик жумуштардачы. Мен ойлойт элем ушул баягы отурган кызматта ар бир эмеде мындай ошол багытты түшүнгөн, профессионалдык деңгээлде алып барган баягы билимдүү инсандар керек деп ойлойм. Анан албетте жаштардын билими да керек, жаштар дагы баягы иштеп, анан аларга дагы тажрыйба үйрөтүп алдыга сүрөш керек. Ооба, негизи кээ бир мамлекеттик окшош органдарды оптимизациялаш керек. Бул туура кадам деп ойлойм. Негизи менин оюмча кадр саясатын деген толук караш керек го деп ойлойм. Анткени себеби мына азыр байкасаңар көп эле жаштарыбыз жогорку окуу жайларды бүтүп алып иштей албай жүргөндөр бар. Мисалы ошол эле жагынан бул жагынан дагы баягы аттестациялоо керек деп атпайбы? Бул аттестациялоо обязательно керек. Сөзсүз түрдө керек да. Анткени себеби кээ бирөөлөр баягы акчанын негизинде эле диплом алып алгандар бар да. Эң негизгиси жумушка кирсең, дипломуң болсо болду, жумушка дальше андан ары кирип иштеп кетесиң деген түшүнүк пайда болуп калды да. Жок, андай эмес. Ушу азыркы биздин жаштарыбыздын 5 жылдык алган билиминин үзүрүн көрүш керек да. Себеби дегенде алар окуу жайды бүтүп алып, көпчүлүгү жумуш таба албай, жумушка кире албай жүргөндөр бар да. Жумушка кирейин десе сөзсүз түрдө пара берүү жолу менен ишке кирип атат да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кадр саясат керек. Оптимизацияга мен билбейм, бирок эми ар бир орган өзүнүн орду менен болгон жакшы го дейм. Өз жолдору мененчи. Анан баарын бириктирип салганда билбейм, эми каш болуп калат го. Мен ойлойм, бул башка өлкөлөрдө ушул нерселерди колдонуп аткандар, бирок Кыргызстанда андай болгон эмес, бирок керек деп ойлойм го. Бакыт мырза, мынакей биздин кесиптешибиз ушул ишке келатып, эртең менен биздин программага келатып, ушул элдин дагы пикирлерин сурап көргөн экен. Кандай дейсиз бул айтылгандарга? Чындыгында биз өзгөрүүгө барабыз десек, элдин турмушун жакшыртабыз десек, экономиканы көтөрөбүз десек, бир гана жол бар. Бул мамлекеттик органдарды натыйжалуу, эффективдүү иштетүүгө мажбурлашыбыз керек. Натыйжалуу иштетишибиз керек. А дүйнөлүк тажрыйбада мунун бир гана жолу бул оптималдаштыруу, реформалоо. Мисалы үчүн мына өкмөттүн аппаратын алайын, башканы айтпайын. 200 адам иштейт. 200 адам иштейт. Министрликтерден түшкөн токтомдор келгенде 3 ай, 3 жыл жаткандарды мен ревизия кылып туруп тактадым мына келгенден бери. Айрым мамлекеттик органдарга сөгүш жарып бердик. Выговор, замечание берип, жумушка чейин жеткирдик. Эмне үчүн? Себеби натыйжалуу иш жок. А натыйжалуу болуш үчүн ошо иштөө механизм толук түрдө өзгөртүш керек. Ичиндеги бирин-бири кайталаган секторларды, бирин-бири кайталаган бөлүмдөрдү тууган үчүн, кимдир бирөөнүн бажасы үчүн, же болбосо кудасы үчүн ачылган структуралардын бардыгын жоюшубуз керек. Бизге кыргыз эли ошон үчүн бизге мүмкүнчүлүк берди. Ишенип туруп тапшырды. Мына ошонун бардыгын Садыр Нуркожоевич өкмөткө тапшырма берди. Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен аткарып атабыз. Бул дароо эле кыскарат дегенди билдирбейт. Биз анализ кылабыз 2 этап менен. Коомчулукту катыштырабыз.
эксперттерди катыштырабыз, билимдүүлөрдү катыштырабыз. Бардыгынын катышуусунда жаңы структуралар иштеп чыгып, андан кийин конкреттүү кадамдарга барабыз. Бул сөзсүз түрдө Кыргызстанга керек. Өнүгөм деген өлкөгө сөзсүз түрдө бул керек. Муну биз жашашыбыз керек. Мына ушундай иш-чаралар башталды. Бул биринчиси. Экинчиси, мен мына ушундай иш-чарага бардык мен билимдүүмүн, мен тажрыйбалуумун деген уул кыздардын, эксперттерди, окумуштууларды бардыгын чакырат эле. Азыр Кыргызстанда мына өкмөттү ведомстволор аралык мамлекеттик органдарды оптимизациялоо, реформалоо боюнча комиссия ишин баштады. 2 аптанын ичинде биз жумуш топторду түзүп атабыз. 2 аптанын ичинде бардык мамлекеттик министрликтер өздөрүнүн сунуштарын берет. Министрликтер иштеп чыккан сунуштарды эксперттер, 2 аптанын ичинде иштеп топтолгон эксперттер, булар биз кайрадан экинчи дагы бышырып, анализдеп талдайбыз. Андан кийин чогуу финальный вариант иштеп чыккандан кийин, акыркы соңку вариант. Андан кийин ошону ишке ашыруунун механизмин биз сунуш кылабыз өкмөт башчыга. Бул бир 2 айдын убакытын талап кылат. Эми Бакыт мырза, мына кошуна өлкөлөр деле ушундай бир практиканы баштаганда, мисалы үчүн Россияда жанакындай бир кыскартууга, албетте бири-бири кайталаган структуралар болуп калса, түзүмдөр болуп калса, жанагындай ашыкча бир кызматкерлер болуп калса кыскартууга туш болот. Бирок ошол кыскартууга дуушар болгон жерде, мисалы үчүн Россияда мамлекеттик кызматкерлерге 3 жылдын ичинде 5 миллиард рубль кеткен экен да. Мисалы үчүн азыр кайра аттестация жүрөт деп белгилеп атасыздар. Эгер аттестациядан өтпөй калган кадрга мисалга дагы бир жолу айтып коеюн. Аттестация деген сөз болгон жок бул жерде. Кечээ мен биринчи жыйынды мен өзүм алып бардым. Мен ошол менен таң калып атам да. Өкмөттүн ошол маалыматы кетти да ушундай. Ушак сөз болуп атат. Аттестация болот экен, реорганизация болот экен деп. Реорганизация деген, аттестация деген, структура бул деген башка сөз. Биз азыр оптималдаштыруу, реформалоо боюнча сөз болуп атат. Андай учурда, мисалы үчүн, энергетика тармагын карабайсыздарбы? Толгон токой мекемелер бар. Ош электро, Север электро, Восток электро, улуттук компания деген толгон токой, ортомчу компаниялар, ошолордун бардыгын жоюп бир министрлик түзүш керек деген сунуш кылып атабыз. Негизи ошол мамлекеттик кызматкерлердин саны баары тармагындагы жанагы бири-бири кайталаган ишканалардын бардыгын жоюп бир министрликке баш ийсин деп атабыз. Мына ушундай иш-чараларга барыш керек деп туруп ошого анализ кетип атат азыр. Анализ, талдоо. Мына ошол талдоолордо жанагындай сөздөрүңөрдү сиздерден суран, реорганизация болот экен, 10% кыскарат экен деген сөздөрдү токтоткула. Андай сөз болгон эмес. Анда биз биринчи этапта 2 этап менен жүрөт. Анализ, талдоо, оптимизациялоо боюнча жүрөт, сунуштар иштеп чыгат. Аны дагы бир жолу бышыктайбыз. Андан кийин кийинки этабынан кийин сөз болот, аныкталат. Бакыт Аблашимович, мына сиз жогоруда айттыңыз, ушул реформалоо, оптимизациялоо алдында ушул талдоо, анализ жүргүзүлөт депчи. Бул анализди жүргүзүү үчүн да бир каражат керек да, бул да бюджеттен бөлүнөт да, туурабы? Бюджеттен бөлүнбөйт. Ал мисалы үчүн ар бир министрликтер иштеп атат. Министрликтердин өзүндө жумуш топ түзүлүп атат. Министрликтердин өзүндө. Аларда стат секретары, министр, зам министрлер бар, айлык алып аткан. Алар өздөрүнүн структурасын анализ кылышат. Аларга эч кандай айлыктын кереги жок. Алар иштеп чыгып туруп өздөрүнүн сунуштарын берет. Сунуштарын бергенде биз эксперттер таап атабыз. Бир эми, мисалы бир министрликти тапканга, бир министрликти иликтегенге 2 эксперт керек да. 2 эксперт жетиштүү. Может 3, может 5 арасында коомчулуктан демилгилүү топтор келип атат. Бейөкмөт уюмдардан келип атат. Биз өзүбүз эле бекер эле иштеп берели деп. Биз анализ кылып берели деп. Ошон үчүн бул жерде мындай мамлекеттик деңгээлде олшогон каражат кетет дегенден да алыс болуш керек. Сиз жогоруда айттыңыз, дүйнөлүк тажрыйбаны да бул жакта колдонсо болот депчи. Кайсы мамлекеттер мына ушундай мамлекеттик структураларды оптимизациялоонун баягы натыйжалуу, жемиштүү болду? Кайсы өлкөлөрдү айта аласыз мисалы? Мисалы үчүн мына түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрү караңыздар. Мисалы Түштүк Корея, Малайзия, Сингапур, Тайвань соңку 30 жылдан бери жүркүрөп өнүгүп келатат. Эмне үчүн өнүгүп келатат? Анткени себеби, мисалы үчүн, мында Сингапурда Ли Куан Ю 1959 жылы келгенде
келгенде Сингапурдун келечеги жок өлкө деп саналган. Журналисттер жазган, bunun келечеги жок. Анткени себеби чакан өлкө. Бир жагынан Индонезия 200 миллион калкы бар, курчап турат. Экинчи жагынан Малайзия курчап турат. Бул арал. Бул Великобританиянын жөнөкөй эле аралчасы, военный базасы. Эч кандай жаратылыш байлыгы жок. Жөн эле жанагы жер шарындагы жанагы кумдуу полосада жайгашкан аралча. Бунун келечеги жок деп айткан. Бирок Сингапурдун ошол мезгилдеги лидери Ли Куан Ю башкача айтканда, мен өнүктүрөм деген өлкөнү. Өзгөртөм деген. Кардиналдуу реформаларга барам деген. Ал үчүн ал келтирип биринчи оптималдаштыруу реформалоодон баштаган. Бардык мамлекеттик структуралардын сааттай иштешине жетишкен. Тагыраак айтканда экономикалык өнүгүү, элдердин жашоосун жакшыртуу, жумуш ордундарын түзүү, ар бир ишкерге, ар бир атуулдун коопсуздугун камсыз кылууга жетишүү, бул жөн эле өзүнөн өзү ишке ашпайт. Оозубузду ачып, алма буш оозума түш деп отура берсек, ашпайт. Мына соңку 30 жылга бизди күбө болбодукпу. Коркуп отурдук, тайсалдап отурдук, өзгөртүүгө барган жокпуз. Ошон үчүн ишке ашкан жок. Мына айтып атасыңар мисалы үчүн, буга чейин деле мына ушундай демилгелер болгон деп. Да болгон. Бирок ишке ашкан эмес да? Эмне үчүн? Анткени себеби принятие решения мамлекеттик деңгээлде чечимди кабыл алуу бир эмес 3-4 жерде болгон ал мезгилде. Эми президент өзүнчө чечим кабыл алган. Агасы өзүнчө, иниси өзүнчө чечим кабыл алган, бири-бирин уккан эмес. Азыр болсо элдин жоопкерчилигин, мамлекеттин жоопкерчилигин алган бир адам болуп атат. Анын командасы болуп атат. Өзгөртөбүз деп атат. Эмне кылсаңар ошо кылгыла, биз Кыргызстанды өзгөртөбүз, жакшы жашоого алып келебиз деп. Ошон үчүн мына системный реформалар башталды. Мына конституциялык реформа дагы мына ушунун алкагында кетип атат. Түшүнүктүү. Ошон үчүн бардык мына радио угармандарга кыргыз элине кайрылат элем. Жакшы жашоону каалайбызбы? Жумуш орун түзүлүштү каалайбызбы? Өлкөнү өнүктүрүүнү каалайбызбы? Анда өзгөрүүгө баралык. Коркпошубуз керек. Жакшы демилгелерди колдош керек. Анан кийин жанагындай болуп кыскартат экен, мындай болот экен, жумуш кылат экенбиз деген ушактардын баардыгын токтотушубуз керек. Бакыт мырза, биздин байланышка чыкканыңызга жүрөк тажрыйбанын ыкмасына ылайык кетип атат. Муну кантип өзгөртөбүз? Эмне кылабыз? Качан жасайбыз дегендин баардыгы биздин памяткада жанагы эскертмеде жазылды. Орусча, кыргызча таратылып берилди. Тилекке каршы журналисттер ошону окуган жок. Ушактарды айтып атышат. Бүгүн ошо өзүңүз да чыкканыңыз жакшы болду. Мына ушундай маалыматтарды тактап кеттиңиз. Анткени ушул маалымат булактары жазып чыккан маалыматтардан улам ушундай суроону бердик. Сиздин чыкканыңыз да жакшы болду. Анан биз угармандардын эсине да айтып кетели. Сиз менен биз ушул темада буюрса келерки дүйшөмбү күнү да сүйлөшөбүз. Биз ошол убакта көптөгөн суроолорду да тактап алабыз. Бүгүн таң эрте ушул убактыңызды бөлүп бизге чыкканыңызга чоң рахмат. Кайсы чын эле кандай өтөт бул деген мындай бир так маалыматтар менен биздин жарандар дагы кабардар болушу керек. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы анда Бакыт мырза. Сизге чоң рахмат. Бизге берилген убакыт аягына чыгып калды. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз менен байланышта өкмөттүн аппарат жетекчиси Аманбаев Бакыт Абдулашимович болду. Биз уктуруубузду уланта беребиз. Албетте, мына ушул мамлекеттеги болуп жаткан баардык кандай гана маалыматтар болбосун, бул маалыматтарды тактап, мындай так берүү дагы бул эң туура болот. Андыктан биздин угармандарга эсине салып кетели, биз ушул багытта сөз түрдө сүйлөшөбүз. Эми биздин угармандар бүгүн эмне боюнча кабардар болду? Албетте, коронавируска каршы күрөшүү дагы деле күчүндө, анткени дүйнө жүзүндө бул абдан азыр ушул баягы күн сууктап калган учурда абдан бул курч болуп күч алып атат, пневмония жанагындай өпкө оорулары дагы көбөйүп атат. Бул жагы жөнүндө сүйлөштүк. Андан кийин ушул азык түлүк коопсуздугунда биздин жарандардан коомчулуктан түшкөн суроолорго дагы жооп алдык болуш керек. Ылайым эле бизде ушул экономикада каатчылык болбосун. Андан кийин мына ушул кайсы жаңы чыккан жаңылыктар боюнча бүгүн биз
эми 2 айдын ичинде бул максат ишке ашып калса кандай өзгөрүүлөр болгонуна дагы күбө болот экенбиз. Бул тууралуу да ушул кенен маалымат берилиши керек экен. Биздин убакыттын тардыгына байланыштуу учкай гана маалыматтарды алдык. Буюрса биринчи радионун толкунунда болуп туруңуздар. Сөзсүз түрдө ушул мамлекеттик структураларды реформалоо, оптимизациялоо, алдын ала анализ жүргүзүү, мына ушул тууралуу кененирээк сөз жакынкы күндөрдө сөзсүз түрдө болот деп убада берет эле. Биздин программага катышкан Facebook'тагы көрүүчүлөр да бар экен, өздөрүнүн пикирлерин дагы жазып атышат. Бизде азыр мына Муратбек Мамадалиев 2 өзүнүн пикирин жазган экен. Саламатсыздарбы? Мамлекеттик кызматкерлерде жоопкерчилик сезимин катуу түшүнүп алуу керек. Ушул күнгө чейин эч бир кызматкер мен ката кылсам соттолом деп ойлоп да койгон эмес. Бул себеп ашып барса кызматымды алат деген ой менен иштеп келген. Ошондуктан берилген тапшырманы тармактык жетекчилер отчетун күн сайын кабыл алып туруу керек деген өзүнүн пикирлерин жазган экен. Анда биз таңкы бурулушту жыйынтыктайлы. Биздин ушул биринчи радиодо таң эрте ушул маалыматтарды барактап сиздер менен маалыматын бөлүшкөн бул таңкы бурулуш программасы болду. Башкы маалымат радиосу менен бирге болуңуздар. Урмат Жээнбеков, Таалайгүл Сыдыкбекова. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Аманчылыкта көрүшөбүз. Саламатта калыңыздар.